Мамлекетти ким багат? Бюджеттеги акча кайдан пайда болот? 2019-жылы Кыргызстандын бюджеттин чыгашасы дагы, киришеси дагы 167 миллиард сомду түздү. Чыгашого түшүнүктүү. Бул мугалимдерге төлөнгөн айлык, жаңы салынган мектеп же жасалып жаткан жолдор. А киреше деген эмне? Бюджет кантип болот? Мамлекетти ким багат? Мамлекетти эл багат. Бюджеттин кирешеси бул ар бирибиз төлөгөн салык. Салыкты баарыбыз төлөйбүз. Айлыгыбыздын 10%-ын киреше салык. 17,25%-ын жумуш берүүчү мекеменин эсебинен, кошумча 10% жумушчунун эсебинен сосонко кетет. Унага, үйгө, малга, жайытка салык төлөйбүз. Чакан ишкерлер патент алат, бул да салыктын бир түрү. Сиз ишкер болбосоңуз дагы, эч жерде иштебесеңиз дагы, үйүңүз, малыңыз жок болсо дагы мамлекетке салык төлөйсүз. Сиздин басып жүргөнүңүз бул мамлекетке салык, мамлекетти багып, мамлекетти каржылап келесиз. Супермаркетке кирип картошка, сахар же сыр алсаңыз деле салык төлөй бересиз. Мисалы 100 сомдук колбаса алсаңыз, анын 12 сому бюджетке кетет. Ал салык болбогондо колбасаны 88 сомго алмаксыз. Жөн эле соода саттык жүргүзүп, сиз мамлекетти багасыз, айлык акы бересиз. Демек сиз ар бир кызматка акча төлөгөн соң, сиз татыктуу кызмат көрүүңүз керек. Мисалы, сиз үйүңүздү оңдойюн деп бригада жалдадыңыз. Бир эле жумадан кийин карасаңыз жумушу начар. Сиз албетте сапаттуу ремонт талап кыласыз же башка бригада жалдайсыз. Анткени сиз алардын кызматын төлөп жатасыз. Мамлекеттик кызмат деле ошондой. Болгон айырмасы бригаданын жетекчиси башка, мамлекеттин ээси сиз. Демек, негизги талап коюп, көзөмөл кыла турчу бул өлкөнүн жарандары эл. Сиз айлык берип жаткандан кийин мамлекет сизге татыктуу кызмат көргөзүүсү керек.